Кыргыз Республикасынын президентигине талапкер Имамидин Ташев Үгүт компаниясынын алкагында Ош шаарынын эли менен жолукту. Жергиликтүүлөр кызыктырган суроолоруна жооп алып, натыйжада Имамидин Ташевди колдой тургандыктарын билдиришти. Талапкер программасы менен тааныштырып, колдоосу үчүн элге ыраазычылык айтты. Жаңы жыл алдында сиз Москва шаарына, Россия өлкөсүнө биздин эмгек мигранттар менен жолугушуу сапарына барып, жолугушуп келдиңиз. Сизге айтарым, сизден сурарым эми, ошол Москва шаарына барганда орус бийлигин менен дагы жолуга алдыңызбы? Орус бийликтегилер менен дагы жолуктуңузбу? Эгер жолуккан болсоңуз, кимдер менен? Ооба, жаңы жылдын астында ошо чакыруу менен барып келдим. Ушу барып келишим чоң саясат болуп кетти окшойт. Кандай десем, бүгүн мен сиз менен тааныш эмеспиз дейжик, Таанышым. Буга чейин көрүп, билип же уктуңуз беле? Бүгүн купулубузга толдумбу? Абдан. Эми маселе. Эми сиздин купулуңузга толгон Имамидиндин башкалар да купулуга толгонго аракет, купулуна толтурганга аракет кылышып атат. Сиз баам салган Имамидинге башка бөтөндөр дагы баам салганга аракет кылып атат. Сиз көз салган Имамидинге орустар дагы көз салганга аракет кылышып атат. Рахмат. Бул дегеним, ооба, кыргыздан кыйын чыкса, башкалар көз салат. Кыргыздан кыйын чыкса, башкалар баам берет, баа берет. Бир байкайлы дейт. Биз дагы балким 2 жыл бир тизгин колго тийип, эртең ушуну менен балким иштешип калабызбы дейт. Чай берет, таанышат. Албетте кызыккандар кыргыздар эмес, орустар экени бул баягы чын нерсе. Азыр мен сизге жалган нерсени айтпайм. Эми 1.91 боюм турса, башымда калпагым турса, каш көзү чийилген кара, капкара каш көз турса, албетте баамда экен, не кылайын эже? Анан мен барбай койсом болбойт экен. Бардым, тааныштым, сүйлөштүм, максатымды айттым, позициямда катуу турдум, буйруса. Лично бизди мына жердегилерди эч ким чакырган жок. Биз тынбайм, азыр интернет булактары баары өнүккөн маал. Ошон үчүн өзүбүз атайын 2-ден 15 өткөндө келип отуруп ушу өзүбүздүн жаш бала, эми биз жашыбыз 60-ка чыгып калды, жарым кылымдан ашык жашадык. Мынабы 5-октябрь, 4-октябрда шайлоодон кийин уже тура албай калдык. Биз үчүн неберелерибиз чоңоюп атат, чеберели болгону турабыз. Кыска бир суроом бар. Мынабы 5-6-октябрда күнү түнү мына Ошто турушту. Мен дежурный аял эмесмин, мына жерлеримде кандай болуп изилдесеңиз дагы болот. Мен Ош шаарынын тургунумун, Маматова Бактыгул Акимовна. Үйдө иштебейм. Ушундай жаштар турду жанын жанга уруп. Азыр эми бийликке келгендер, мен бийликке келгендер совсем башка адамдар болуп калды. Мына сиз жашсыз, ушуга кандай карайсыз? 5-6 октябрда жаштар келди, тур берди. Бирок азыркы күндө ошол жаштар жок дегениңиз чындыгы мен дагы баягы кейитпей койбойт, мен деле кейим. Бирок колумдан не келет? Биз баягы ажаанданып, мага жумуш бер деп аркабызга бир 100 адам топтоп алып сүйлөтчү деңгээлдеги адамдар эмеспиз. Эгер көрсө, эгер баамдаса, эгер назары түшсө, эгер ушундагы бир кыргыздын бир жагын көтөрмөлөп кетүүгө пайдасы тийсе керек деген бир көз салуу боло турган болсо, биз дайым даярбыз. Бирок эми элди азыр эмнеге 5-октябрда монондой болду да азыр булар отурат десең, азыркы бийлик бизге тескери кылып атат деп куугунтук алып коюшу мүмкүн. Бирок биз буну куугунтуксуз эле мындай туура айтып атабыз, туугандар, урушпайлы, талашпайлы. Бирок ушул жаштарды иштеткиле. Жаштар бир пайдалуу болуп калсын деп буну айтып эле атабыз. Ар биринин программасын талдап, ушинтип келеткен болчумун. Эми кимдир бирөөсүнө беришим керек да деген ойдо. Бирок мына 3 күн мурун, 3-4 күн мурун сенин выступлениеңди мен Facebook'тан окуп калдым. Ушуга чейин сен мына кылган иштериңди да биринчи угуп атам. Анан сен жөнүндө да вообще маалыматым жок экен. Анан кийин
алиги дебатка чыкканыңарда да мен ошо күн көрбөй калдым эле. Анан ошону уккандан кийин эле менде вообще башкача ой пайда болду. Ушундай Кыргызстанда да ушундай элдин жүгүнү көтөрүп, өзүнө кепилдик алып 3 жылда ушунча оор маселелерди аткарам деген баланы биз эмне үчүн колдобошубуз керек деген ой келди. Мына ошонон бери өзүмчө ойлонуп, ушуга ыраазы болуп, ушундай балдарыбыз учубуз Кыргызстан бар экен деп. Мына сен Баткендин кулунумун деп атасың, Баткенден эң жакшы таза адамдар чыккан. Сени мен Искак Разаковдун урпактары деп айтып атам. Мына ошол Искак Разаковду бардыгы президенттер тутуп келет, анын ишин эч ким аткара элек. Эми ошол Искак Разаковда ишти аткарат деген үмүт сенде пайда болду сенен. Мына сен мына кепилдик кагазыңан кийин дагы мындай кепилдикти эч ким бере албайт. Ар кимдин жүрөгүнө мындай нерсе чыга бербейт. Бул дагы адамдын ушу Кыргызстанга болгон, кыргыздарга болгон патриоттук сезимин күчтүүлүгүнөн жана ушундай элди сүйгөнүңөн эмесе сага бар жок жетишет экен. Ошонуга карабастан сен ушул ишке башыңды байлап, башыңды сайып атасың, сага чоң рахмат. Иштериңде чоң ийгиликтерди каалайм. Бизде деле толгон толтура көйгөйлөр, кадр маселеси биздин деле балдарыбыз окунуп бүткөн, иштей албай жүрөт Россияларда. Мына ошондой маселени Кудай буйруса, азыр айтыштын орду эмес. Кудай кааласа сен президент болуп калсаң, сен бизди эсиңен чыгарбасаң, ушу эстеп кал. Ушу маселелерди чечип берет дейбиз. Азыр ондой маселелерди айтпайм, сага толку ийгилик каалайм. Рахмат апа. Дайым элдин тынчтыгы бар жүрөт. Рахмат. Саясатчылардын тажрыйбасы. Бузат, сатат, ыйлатат, калпайтат, атат жана качат. Имамидин Ташевдагы тажрыйба. Муктажга кол сунат, желек желбиретет, армияга жардам кылат, оор учурда биринчи кабар алат. Сизге кайсы тажрыйбадагы адам керек? Ойлонуп, чечим кылыңыз. Имамидин Ташев, таза талапкер. Номер 5. Бүгүнкү кадам, эртеңки тарых.